Aslında kadırыбызды кетирет. Биринчиси ашыкча көп сүйлөө. Пайдалуубу, пайдасызбы, туурабы, жалганбы, жакшыбы, жаманбы айырмалабастан эле бардык оозубузга келген нерсени эле сүйлөй берүү бул биздин адамдардын астына кадырыбызды кетирет. Кыргызда жакшы кеп бар. Оозуңа келгенди оттобо деген. Оозуңдагы сөзүң чыкканга чейин сенин кулуң, чыккандан кийин сен анын кулусуң деген макал бар. Ошон үчүн бул кадырыбызды кетире турган нерсени аткарбайлы. Экинчиси көп күлүү. Адамдардын сүйлөгөнү күлкүлүү болобу, мааниси барбы, күлкүсүзбү, айырмасы жок, ар бир сөзгө эле күлө берүү бул адамдын кадырын кетирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, көп күлүү адамдын жүрөгүн катырат деген. Үчүнчүсү калп айтуу. Болор болбос нерселер үчүн, кичинекей дүйнөгө зыянга учурап калбаш үчүн, же болбосо жоопкерчиликтен качуу үчүн, же жөн деле калп айтып койгон учурлар өтө көп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, мусулман адам мындай күнөөлөрдү кылышы мүмкүн, бирок калп айтпайт деген. Жалган сүйлөбөйт деген. Ошон үчүн биз жалган сүйлөөдөн өтө алыс болуш керек. Бул да биздин кадырыбызды түшүрөт. Төртүнчүсү чагымчылык кылуу, ушак ташуу. Bir адамдын экинчи адамга болгон сөзүн, таарынычын кошуп, ташып, айтып баруу, кооздоо, алардын ортосунда душмандыкты пайда кылуу. Ушуга окшогон жаман иштен алыс болушубуз керек. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким гыйбат кылса, ал адам ошол адамдын, гыйбат кылган адамдын өлүмтүк этин жептир, жегенге барабар. Ал эми ким уккан болсо кыяматта анын кулагына ээритилген коргошун куюлуп азапталат деген. Ошон үчүн биз айткан адамдар токтотушубуз керек, айткан адамды дагы биз токтотушубуз керек. Себеби бизге дагы азап болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, көп сүйлөгөндөн, көп күлгөндөн, калп айтуудан, чагымчылык, ушакчылык кылуудан өтө абайлайлы.